Бул суу сага. Аха. Эмне канча бутерброд калды? Так, менде 3. Ал эми сизге дагы бир. Биринчи буну коебуз. Анан кийин помидор. Бутерброд сон болду. Ооба да. Кутмантан ашпазчылар. О, балдар бүгүн баарыбызга эртемеки тамак даярдаган го? Ни? Жок, биз муну мектептен шамшыл өткөнгө жасадык. Шамшым дейсиңерби? Ооба. Бул жерде силерге түшкү тамакка жана түштөн кийинки тамакка жетчүдөй шамшымыңар бар болотундарбы? Апам, биздин мектептен курсак собия кылып атат. Ошо. Апей, кандайча? Силер мектептен тамактан атпайсыңарбы? Мисалы бүгүн болсо, балык менен шорпо экен. Уха. Ал болсо бизге жакпайт. Ооба, чындыгында эле биз шорпону жаман көрөбүз. Ошондуктан биз өзүбүзгө бутерброд жасадык. Ал эми биздин бутерброд чынында пайдалуу азыктардан. Мисалы, табигый бадыран, помидор, нан, ал эми белоктун булагы болгон жумуртка. Ооба, чынында эле биздин бутербродубуз табигый азыктардан. Кайра иштетилбеген жана албетте ультра кайра иштетилбеген. Азаматсыңар балдарым. Силер бирге даярдайбыз китебинен жакшы билим алып турсуңар, Бирок күнүгө кургак тамак жей берген болбойт. Силерге мектептен шорпо берет. Ал шорпо силерге эс тутумуңарга, мектепте жетишкендигиңерге аябай пайдалуу. Ошондойбу? Менде бир сонун ой бар. Бүгүн апаң экөөбүз силер менен мектепке чогуу барабыз. Мектепке? Эмнеге барасыңар? Силер чоңсуңар да. Ошо. Мектеп ашканаңарды көргөнү? Ашпозчу, технологдор менен таанышабыз, Ооба, анан дагы бирге даярдайбыз китебин белек кылып кетсек болот. Биздин ашпозчулар антистере тамак жасаганды билишет. Аларга китептин кереги жок го дейм. Себеби аларга ал китеп аябай кызыктуу болот. Анткени алар да пайдалуу тамактарды даярдоо технологиясын мектепте да колдонушат. Туура. Анын үстүнө биздин китеп бирге даярдайбыз деп аталат да. Ага. Мектеп ашпозчулары, окуучулар жана ата-энелер болуп, баарыбыз чогуу биргеликте тамак даярдайбыз. Чын эле? Эң сонун болот. Ооба. Бүгүн биз Акмарал менен Канаттын ата-энеси менен конокко келишим күтүүдөбүз. Биздин ашканада өз кесибинин чыныгы чеберлери иштешет. Биздин ашпозчубуз Айгүл Акбаева эжебиз мектеп ашпозчусу 2022 сынагынын жеңүүчүсү аталды. Алар мектеп тамактары пайдалуу, даамдуу жана ар түрдүү болушу керек экенин жакшы билишет. Бирок бул үчүн көптөгөн негизги эрежелерди сактоо маанилүү. Биринчиден, ашпозчуларда башка баардык кызматкерлер дагы атайын кийимдерди, халаттарды, фартуктарды, баш кийимдерди жана бут кийимдерди кийгендигине көңүл буралы. Бул талап коомдук тамактануу бөлүмүндөгү баардык адамдарга, кызматкерлерге дагы, келген меймандарга дагы тиешелүү. Экинчиден, балдар келгенге чейин дасторкон жайылышы керек. Тамактар даамдуу гана эмес, жылуу да болуш керек. Ошондой эле аларды окуучулар рахаттанып жегидей, табити ачкыдай кылып берүү керек. Төртүнчүдөн, ашканада гигиеналык жана санитардык шарттарды сактоо абдан маанилүү. Кол жуугучтар менен камсыз болушу керек. Суу, самын, кургаткыч жана эсиңизде болсун, ашканага тышкы кийимди алып кирүүгө болбойт. Анын ичинде эң көп сандагы көчө чаңы жана микробтор бар. Ал эми бешинчиден, бөлмөнүн өзүндө тазалыкты сактоо керек. Полду өз убагында жууш, үстөлдөрдү сүртөбүз жана албетте таза идиш аяктарды колдонобуз. Жакшы иштеген коноктор келип калды. Саламатсыздарбы? Саламатсыздар. Саламатсыздар. Саламатсызбы? Ашканаңыздар сонун экен. Чындап эле аябай таза, жарык экен. Ичиде жылуу, Биздин келген себебибиз балдарыбыз мектепте түшкү тамакты ичпей, үйгө барып алып бутерброд жасап, түшкүсүн ошо менен шамшым кылышат экен. Ооба. Мисалы биз окуп жүргөн кезде мектеп ашканасынын тамактарын аябай жакшы көрчүбүз. Өзгөчө жана ысык тамак ичкенде тим эле ичиң жылып калгандай. Чыгат го? Айтпа. Эң туура байкагансыздар. Ысык шорпо бул өтө маанилүү да. Көптөгөн изилдөөлөрдөн кийин ысык шорпо балдардын физикалык гана эмес, эмоционалдык да маанайын жакшыртат. Айтсам ишенбейсиңер. Биз болгону шорпону жактырбайбыз. Ал эми бизге шорпону мектепте көп беришет. Ооба. Тагыраак кайсы шорпону жактырбайсың? Кадимки эле шорпочу суюк. Балдар, силер шорпону ичпей туруп эле жактырбай жатасыңар. А биздин мектепте шорпонун 5 түрү бар. 5 түрү? Ооба. Кайсылары болду экен анда?
борщ, шорпо, тоок жана бурчак шорполору. А бейшемби күнү болсо балык шорпо. Айтмакчы бүгүн борщ жана балык шорпо. Даам сызып көрсөңүздөр болот. Сонуңбу? Макул. Келиңиздер. Мен макул. Келек. Шорпо биз жеген азыктардын эң маанилүү бөлүгү. Тамагыңар дамдуу болсун. Рахмат. Биринчиден шорподо бул коллаген бар. Буундарыңарга, терилериңерге, кемирчектериңерге өтө сонун жардам берет. Канат, сен футболистсиң да? Ооба. Демек шорпо ичсең тизелериңди, булчуңдарыңды бекемдейт. Чын элеби? Ооба. Экинчиден сөөктү кайнатылган шорпону ичсеңер, ашказаныңарга, ички органдарыңарга жакшы, тамакты да жакшы сиңиртет, башка азыктарды дагы. Үчүнчүдөн болсо, күнүмдүк нормадагы суюктукту да толуктайт. Төртүнчүдөн шорподо жашылчаларды, белокторду камтыйт. Тоок этин, бурчактарды, балыктарды дегендей. Азыр могу сиз ичип аткан борщто болсо, ошонун баары камтылган. Балык шорпосу чынында аябай дамдуу болуп тур. Эмнеге муңда ичпей жүргөн? Музак жана кургак сандвичтен караганда шорпо дамдыраак экен. Андан тышкары балык аябай пайдалуу. Анда фосфор, кальций, керек болсо омега-3 майлар да бар. Биз жана кичинекей кезибизде кайра эле балыктын майын эле бере берчү эле го. Ооба. Ошол кезде ушундай сонун шорполорду берсе, биз деле жыргап ичмек экенбиз, Табагыңыздар дамдуу болсун. Карачы. Рахмат. Чындыгында шорпо сонун болуп тур. Рахмат. Келиңиздер, булар биздин ашкана. Саламатсыздарбы? Бизде шорпонун гана түрү эмес, ар кандай түрдүү менюлар да бар. Бизге тамактын түрү эмес, пайдалуу болушу да маанилүү. Биз балдарга эң биринчиден шакарап менен пловду, пюре менен котлетти, макарон по-флотскилерди даярдайбыз. Андан сырткары сезондук салаттарды жасайбыз. Кыш убагында бир аз кыйыныраак, бирок ошентсе дагы кызылча менен салатты, винегретти, сабиз салатын, капуста салаттарын жасайбыз. Анткени салаттар витамин жана минералдардын маанилүү булагы. Жакшы. Сонун. Сиздер көбүнчө табигый азыктардан тамак жасайсыздарбы же жарым фабрикаттардан? Ошону сурайлы дедим. Биз ушу тамактын түрүнө гана кызыкпастан, ушу продукцияларыбыз каяктан келип атат, кайсыл ыкма менен келип атат, кандай түрдө жасалып атат, ошого да биз маани беребиз. Себеби дегенде жарым фабрикат манты болобу, котлет, чучвара сыяктуу тамактарда тузу, сахары, жанагы даам берүүчүлөрү зыяндуусу көп болгондуктан биз өзүбүз гана жасайбыз. Себеби дегенде мен айтпай эле коеюн, консерваны, тушенкаларды биз билбейбиз анын ичинде кандай нерсе бар экен. Ошон үчүн биз баардыгын өзүбүз кол менен жасайбыз, баардыгын натуралдык түрдө жасайбыз. Ошондо гана биздин балдарыбыз ойлойм мектепке зыянсыз тамактарды алып келбейт. Сиз бизге кайра иштетүү ыкмаларды айтып бердиңиз. Ошону менен эмне айткыңыз келди? Абдан маанилүү тактоо. Мектеп тамактарында зыянсыз иштетүү ыкмаларын пайдаланабыз. Кайнатуу ыкмасы менен, пар менен бышырабыз дегендей, бланшировать этебиз, баардыгын ушундай бууга бышырып жасайбыз. Куурулган тамактарды жебейбиз, балдарыбызга зыян болушу үчүн. Мен картошка фигүнүн жакшы көрчүмүн. Бирок кийинчерээк фигутериядан жасалган азыктар биздин генетикабызга таасирин тийгизерин уккам. Ооба, консервегендер дагы уулуу жана зыяндуу сатты. Биздин окуучулар кандай гана акылдуу. Туура, сиздер көрүп тургандай, фритюрада жок. Эч нерсени куруп жасабайбыз. Туура айтасыз, биздин балдар чындап эле азамат. Могу бирге даярдайбыз китебин алгандан бери билимдерин аябай жакшы топтоп алышты. Аябай өзүнө көп пайдалуу нерселерди алышты. Сизге да бийлик коелу. Чоң рахмат. Бул өтө жаңылык. Кана? Аябай кызыктуу болот деп ишенебиз. Бирге даярдайбыз. Бул сонун китептер. Чоң рахмат белеңиздерге. Сизге да чоң рахмат. Экскурсияңызга чоң рахмат. Биз баралы. Бүгүн ошол өтө пайдалуу, кызыктуу нерселерди көп билдик. Балдарыңыз менен келгениңизге өтө кубанычтамын. Балдарды эмес, биринчи өзүбүз тарбия көрсөтүшүбүз керек. Балдар ата-энеден жакшысында, жаманында көчүрүп алат деген байыркылардан калган кеп бар эмеспи? Ошон үчүн демек сиз жеке үлгү көрсөтсөңүз, анда бул үлгүнүн эң чоң башаты болот деп ойлойм. Бул эми жүгүргүлө. Сабакка кечиксиз. Балким бүгүнкү тамакка балык? Мейли, эмне болуп кетти? Мага балык аябай жакты. Макул кызым. Анан кечинде көрүшкөндө, болот жүгүргүлө. Жакшы алсаңыз чоң рахмат.
балык дейт го. Даярсыңарбы? Ооба. Биз даярдай турган тамак эмне деп аталат? Кызык болот абы? Ооба. Тон астындагы балык. Ой, балыкта да тон болот бекен. Мына бирге даярдайбыз китебинде ушундай жазылып турат. Бул тамакты даярдаш үчүн бизге балыктын ар кандай түрү жарай берет. Анан дагы мен аябай даамдуу болот деп ишенем. Тон деген бул балыктын үстүндөгү үлпүлдөк жана назик соус экен. Ай. Мага жардам бересиңерби? Албетте. Макул, анда мага кийинки азыктар керек болот. 1 килограмм балык, Мен алып келе калайын. 8-10 аш кашык un, Аны мен алып келе калайын, 3 аш кашык май, Буну мен алып өсүмдүк келем. майы, Мына 300 грамм катуу сыр, мен алып келе калайын. туз менен мурчту унутпагыла. Соуска болсо 100 грамм каймак жана 1 чай кашык лимон ширеси керек келет. Эми болсо баштайлы. Ура! Мешти күйгүзөбүз. Аха. Ысып. Анан Мен силер келгенче балыкты алдын ала маринадтап койгом. Туздан жана мурчтан бир кесеп. Анан силер байкагандай 4 бөлүккө бөлүнүп турат. Мен аны 5-6 сантиметр кылып бөлүп койдум. Азамат Эми тапа. болсо бул балыкты Аха. унга 2,5 тең оонатабыз. Жытсыгын чыгып атат, Балык бышкыча сырды ичке сүргүчтөн өткөрүп алабыз. Менин кызым сыр жакшы көрөт да, Ооба. Сыр мага аябай жагат. Сыр кантип жойулат эле? Мону. Менче жетет. Сол жерге коюп алабыз. Мхм. Эми балыгыбызды оодарабыз. Ай. Эми Эми балыгыбыз даяр болгуча биз соусун да даярдап алабыз. Лимондун ширесинен сөзсүз кошобуз, анткени балыктын даамын жакшы ачат. Дагы эмне кошушубуз керек? туз жана мурч. Туз жана мурч. Туура, бирок көп эмес. Татымына жараша, Татымына жараша. Лимон менен балыкты алып кирип болуш керек экен. Ооба, сөзсүз. Мынакей, сен аралаштырып тур. Мен балыкты бир карап коеюн. Аябай кызарта курбайсың, анткени биз муну алдын ала ысытылган мешке дагы салабыз. Болуп калды. Мешти өчүрөбүз. Алдын ала даярдап алган калыпты алабыз. Балыкты моментип тизип алабыз. Ай. Эми эмне кылабыз? Эми соусту үстүнө сүйкөйбүз. Эми болсо сүргүчтөн өткөрүлгөн сырды үстүнө кооз кылып себип алабыз. Эми мына эми даяр болду. Эми муну биз алдын ала ысытылган мешке 10-15 мүнөткө салып коюшубуз керек. Апа, О, бул балык пушкуча бизне күтүп турбай койгонсузбу? жок кызым. Алдын түскө келгиче эле. Макулбу? Аха. Мынакей. Балык пышкычакта атаңар сонун гарнир даярдап коюптур. Пюре менен балык абдан даамдуу болот. Туура айтасың. Ахи, сон жытынат го? Чындап эле. Чыда кеттим, же берейинчи? Ий Жок. жандар, жегиле. Балдар айтылачы, мектеп ашканасындагы кайсы тамактарды жакшы көрөсүңөр? Же балким силердин сүйүктүү тамагыңар мектептин менюсунда жоктур? Мектеп ашканасында кандай тамак болушун каалайт элеңер? Комментарийге жазгыла.